бул ЛТРде биринчиден биз өзүбүздүн мындай күзгүгө карадык да, жүзүбүздү күзгүгө карадык десем болот, жөнөкөй тил менен айткандачы. Себеби рейтингтерибизди карадык, рейтингтерибиз төмөн. Анан эмне үчүн эл кызыгып эле көрө бербейт ЛТРди деп кызыгып, ошого жооп издөө иретинде биз фокус группаларды уюштурганбыз. 70% программаларыбызды медиа эксперттер менен көрүүчүлөрдүн фокус группаларды түзүп алып, бирден программаны көргөзүп талкуу жүргүздүк да, Ошто дагы, Бишкекте дагы параллельно. Анан биздин көрсөтүүлөргө болгон ойлорун айтышкан алар. Кызык эмес, могул программаны моундай учурда койсоңор көрмөкмүн, муну силер эртең менен коет экенсиңер, мен эртең менен көрбөйм, бирок жакшы көрсөтүү экен дегендер болгон. Анан көрсөтүүлөрдүн кайсы жерлерин кандай кылып оңдогондо жакшы болот, эксперттер өзүнүн мнениясын айтты, көрүүчү өзүнүн кабыл алуу сезимин айтты. Анан ушунун негизинде биз чечим кабыл алганбыз, мен жетекчи катары чечим кабыл алганмын да. 4%ке чейин добуш алган программаларды токтотуп, кайрадан ошол фокус группанын айткан оюну эске алуу менен иштеп чыгалык деп. Мындай программалар көп эле болду бизде. Мисалы Ош студиясы чыгарган продуктларыбыздын фокус группалардан кийин кайра өзүнчө группалар түзүлүп, кайра талкуулап, программаларды кайра жаңылануу менен чыгарып атабыз. Эми мындай сразу башкача биз каалаган деңгээлге чыгара албаганыбыз менен акырындык менен айткан пикирлерди эске алып, өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Анан Бишкекте бизде 2 бөлүм бар, маданият менен жаңылыктар. Маданият бөлүмүндө программалар да кирген, ушундай форматка кирген, токтотулган, кайра иштетип чыгарылып аткан этапта болчубуз бул күндө. Анан бул жерде эң эле негизги проблема мындай да, жумушта мисалы жашоодо сиз экөөбүз мисалы тааныш же тууган болушубуз мүмкүн да, анда жекече сүйлөшүү болот да. Жумушта, жумуштун көзүндө айтканда, мисалы мага айтса, Максуда могу программа мындай болуп калыптыр деп, мен аны программа болгон сын катары кабыл алышым керек да. Бизде ошону жеке өзүнө алып алган учур болуп атат. Анан жеке өзүңө жүрөгүңө жакын алганда бул оор тиет да. Мен программам деп. Анан аргументтерди кечеги жыйында деле уктуңуз, аргументтер. Мен мынча жылдан бери телеканалда иштейм, анча жылдан бери телеканалда иштейм. Эми телевидениянын биринчи эле көрсөткүчү бул рейтинг. Эгерде рейтинг боюнча Кутмантаңды 170 000 адамдан бизди 340 адам көрүп атса, бул өтө төмөн рейтинг. Значит, Кутмантаңда өзгөртүүлөр болуш керек, элдин табитин караш керек. Биз өзгөртүүлөрдү киргизгенге аракет кылдык, Кутмантаң. Ошон үчүн ушундай каршылыкка душар болдук деп эсептейм. Буга дагы бир кошумча, мен 6 ноябрда приказ кылганмын. Себеби бизде көп эле мындай кызматташуулар жүрөт. Кээ бирлери договордун негизинде кетип атат, келишимдин негизинде түзүлүп, кээ бирлеринин келишимдери жок экен. Ошону иретке салуу максатында мен буйрук чыгарганмын. Бардык кызматташуулар келишимдин негизинде жүргүзүлсүн деп. Ал боюнча дагы бир топ келишимдерди кайра оңдоп чыктык, түзүлбөгөндөрдү кошо түздүк. Бирок биздин телекомпаниянын зам директорлорунун бирөөсү Бейшенбек Бекешев Элин акы программасын көрсөтөт. Ал программада демөөрчүлөр бар. Ал мындай бир документтештиргенге эме кыла бербеди да. Анан Бейшенбек байке эмне үчүн келишим түзүп койбойсузбу десем, ушул болезненный кабыл алдым да. Себеби муну түшүнүш керек. Счетный палата көрөт аны, эртең келет, могу жерде демөөрчү деп турат, мынанча секунд кетти. Биздин тарифти карайт, минутасына мынанча деп санайт, 1 жылдык этибар болуп калат. Анан мунун договору гана дейт. Анан алар да өзүнүн жумушун кылат да. Анан мындан түшкөн каражат гана дейт. Ал эмне болот? Анын бардыгы келип жетекчинин мойнуна түшөт. Себеби жетекчи бардык нерсеге милдеттүү. Ошону иретке келтиргенге, бул менин жумушум. Мен бул жумушту аткарышым керек. Бул нерсе Бейшенбек байкеге жаккан жок. Анан маданияттын программаларын кайра карап чыгуу боюнча эме кылганыбызда мен Бейшенбек Бекешевди четтетип койгонмун программаларга. Себеби Бейшенбек байкенин өзүнүн спецификасы бар. Телевиденияда жалгыз гана Бейшенбек Бекешев мэтр. Бейшенбек Бекешевдин айткан гана нерсеси туура нерсе, башка чечим болсо туура эмес нерсе. Болезненный кабыл алат. Ушунун негизинен болуш керек. Анан кайрылуу жазышып, үмүтчүп. Анан бул эми ошо маданиятта иштеген бир топ кызматкерлердин тобу 3 талап коюшту. Ал талаптар боюнча кечээ биз сүйлөшүлдүк.
Ал талаптардын арасында мындай жүйөлүү нерселер айтылды. Бир топ рабочий моментте айтыла турган нерселер айтылды. Мен аларды мойнума алам. Алар боюнча иштегенге даярмын. Себеби мындай кээ бир нерсеге мен может быть жетиштүү түрдө көңүл бурбай койгон жерлер болуп атат. Кээ бир жерде кандайдыр бир анан жасайм деп койгон, калтырып койгон учурлар болуп атат. Бирок жалпысынан ал жерде мен кечээ жыйынга катышып, мен бир нерсени түшүндүм да. Мен 12 жылдан бери телевидениеде иштеп жүрөм. Мен биринчи болуп ачкан Кутмандтаңда анын үчүн сырттан бирөө келип ага ведущий болуп калыш керек. Бул телевидение биринчиден жеке-менчик телевидение эмес, мамлекеттик телевидение. Анан бул телевидениеда мисалы мен 19 жашымда келип мисалы жаңылыктарды алып барсам, мен 65ке чейин жаңылыктарды окуп кеткенге эч ким кепилдик бербейт. Телевидениенин жүзү өзгөрөт. Ал жетекчинин чечимине ылайык болот. Бардык телевидениелерде ошондой. Анан эми бир программанын алып баруучусун алмаштырып койгонуң үчүн ультиматум коюп чыккан нерсенин өзү деле мындай бир ойлонтура турган нерсе да. Бул жерде программасынын качествосуна стандартын көтөрөлүк деп койгон талаптарды жеке өзүнө кабыл алып, нааразы болуп, мен жакшы көрсөтүү жасайм деп. Жакшы көрсөтүү деген мындай заманбап тил менен айтканда бул биринчиден буга баа берген рейтинг. Рейтинги начар болсо ал программаны өзгөртүш керек. Ал программаны өзгөртүш үчүн аудиториянын табитин билиш керек. Андан кийин кызматкерлерге мындай талап койгон жетекчи көп эле жага бербейт. Анан менин максатым ЛТРге келгенде, ЛТРде иштеген ар бир адамдын көңүлүн алып, ошого жагынуу үчүн келген эмесмин мен. ЛТРдин программаларын кызык кылып, бул мамлекеттик канал, мамлекеттин жасап аткан жумушун элге жеткирүү үчүн, элдин үнүн мамлекетке жеткирүү үчүн кандайдыр бир мындай измененияларды киргизиш үчүн ушундай максат менен келгенмин да мен. Мисалы биз ошол фокус группаларды өткөрүп атканда пилотный кылып Өзгөн районунда, анан Караколжа районунда көрөрмандар менен жолугушуу өткөрдүк. ЛТРдин бир 15 чакты кызматкери барып, элдин пикирин уктук. Элдин пикирин уктук. Алар телеканалды да кайсы программаларды көрүшөт, кандай мисалы телевизорду көрүп отурган адам мындай кылбайбы деген ой бар го, ошол ойлорун уктук да. Ачык айкын сөз болду ал жерде. Ал жерде керек болсо баланча деген сотрудниктер келип, менде мынанча акча алып кетип, программаны эфирге чыгарбай койду деген чейин бардык. Андан ошол жерден мисалы көп сунуштарды айтышты. Биз мондой программа көргүбүз келет, мондой программа көргүбүз келет деп. Ошон үчүн мынау причинасы көп да мунунчу. Бардыгы мисалы Из Басар программасын ошол жерде айтышты. Биздин балдар деди, чоң сахнага чыкканга мүмкүнчүлүгү жок. Эл арасында таланттуу балдар бар, ошолорго мүмкүнчүлүк түзсөңөр жакшы болот эле деп. Значит, биз кандайдыр бир категория адамдар үчүн жакшы эле проект ачтык. Мисалы X Factor бизде маданий музыкалык программалардын редакциясына кирбейт, социалдык редакцияга кирет. Себеп сахнага чыкканга мүмкүнчүлүгү жок, бирок таланты бар адамдарды мүмкүнчүлүк берип атат. Бул социальный проект да. Анан бул менин долбоорум эмес. Мисалы кечээ айтып атышпайбы, өзү бир продукт жасасын, андан кийин бизге сүйлөсүн депчи, ошол нааразы болгон топ. Директорлор программа, мен журналист болуп келген жокмун абияка. Мен келип булардын нанын талашып жегени келген жокмун. Мен силерден жакшы программа жасайм деп келген жокмун. Мен билген кишиге жетекчи бул ар бир кызматкердин жардамчысы да. Кызматкердин жумушун оңойлотуу үчүн, аны жакшыртуу үчүн шарт түзүп берген келет жетекчи. Жетекчинин кызматы ошол да. Ошон үчүн ар кандай себептерден, бирок бир негизгиси бул ушул Бейшенбек Бекешевдин өзүнүн амбициясынан тегерегинде топтолгон. Анан ошол эле учурда мисалы программасына талапты жогорураак койгондо бир чети ага макул болбогон кызматкер болушу мүмкүн. Мен антип эсептебейм, мен программам жакшы деп эсептеген. Мындай рейтингтерди НПО жасап атат, ага мен ишенбейм деген позиция болушу мүмкүн. Экинчиси мындай бир катуу кабыл алган болушу мүмкүн. Таарыныч болупчу, мен программамды жаап койду жаман деп, мен жакшы программа көрсөтөм деп жеке таарынчы болушу мүмкүн. Ар кандай себептерден кошулушу мүмкүн. Экинчи тарабы эми бир жерде иштеген кишилер, Бейшенбек Байкени тарбиялаган кызматкерлери, мындай солидарность деген бар. Ошол жагы бар, бирок бир нерсени айтып коюшум керек, мен жетекчи катары мен үчүн
бул мындай бир күтүлбөгөн нерсе болгон жок. Күтүлбөгөн нерсе болгон жок, себеби Бейшенбек байкенин айтканындай кылып иштесең жакшысың, кичине эле бир башкача пикир айтсаң жамансың. Мындай учурда прогресс болбойт. ЛТРдин каналы жылыш үчүн негизи ЛТРге более технологичный мындай бир жаңы технологиялар менен, жаңы идеялар менен иштеген жетекчилер келиш керек деп ойлойм. Анан директорлук деле, зам директорлук деле бул мындай бир энчи катары бериле турган нерсе эмес. Директор келет кетет, зам директор келет кетет. Буга видимо Бейшенбек байке үчүн бул позиция аябай кымбат позиция, ал үчүн мындай болезненный позиция. Бирок бул жерде мен Бейшенбек байкенин жумушу боюнча зам директор бойдон калып атат. Зам директорлуктан эч ким кетирген жок. Мен кетиргенге укугум да жок. Мен кабылдап ала албайм закон боюнча и тандай да албайм. Өкмөт кимди шайлап берсе ошол менен иштейсиң. Бизде процедура ошондой да. Анан балким ал кишинин өзүнүн пикири, өз пикирин айтып атпайбы. Балким анын айтканында бир чындык бардыр. Бирок жетекчи катары мен өзүм кабыл алган чечимдеримди туура деп ойлойм, ошон үчүн чечим кабыл